Саламатсыздарбы, эфирде Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана ошондой эле Кыргызстанга коңшулаш өлкөлөрдө өткөн апта ичинде болгон орчундуу окуялардын эң негизгилери тууралуу айтып беребиз. Алгач көрсөтүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таанышы дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө нааразылык жаратып, Израиль полициясы менен палестиндердин кагылышууларына алып келди. Өзбекстанда кол астындагыларды кордогон жетекчилер эми жазаланат. Казакстан ийгиликтүү, башкаларга үлгү боло ала турган 100 адамдын тизмесин түзүп жатат, алардын көбү жаштар. Таланттуу адам башкалардан айырмаланып турат. Эмне үчүн биз андай эмеспиз деп аны куугунтукташат. Талант, он выделился. Он необычный среди других. Эл аралык Олимпиада комитети Орусиянын курама командасына келерки кышкы Олимп оюндарына катышууга тыюу салды. Көрсөтүүбүздө дүйнө талкуулап жаткан темалардын биринен баштайбыз. Өткөн дем алышта бир катар өлкөлөрдө АКШга каршы нааразылык акциялары өттү. Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таанышына каршы Палестинанын өзүндө да көчө кагылыштары уланды. Иордан дарыясынын батыш жээгинде Израиль армиясы менен кагылышууларда жараат алгандардын саны ондоп саналарын ошол жерде иштеп жаткан дарыгерлер билдиришти. АКШ президенти 6 декабрда жарыялаган чечимге каршы дароо башталган демонстрацияларда Израиль полициясы менен палестиндердин кагылышуулары болду. Полиция желим ок, көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Палестин автономиясында бейшембиде 3 күндүк көтөрүлүш жарыяланды. Палестиндер Иерусалим шаарынын чыгыш бөлүгүн өзүнүн борбор шаары деп эсептешет. Ал жерде 300 миңден ашуун палестин жашайт. Израиль Иерусалим бөлүнгүс жана бүтүндөй бойдон жөөт мамлекетинин борбор шаары деген позицияны карманып келе жатат. Муну АКШда таанып чыкканы дүйнөлүк саясатта кызуу талкууланып, аймактагы коопсуздук маселеси дагы курчуй түштү. Дүйнө коомчулугу АКШ президенти Дональд Трамптын билдирүүсүн кандай кабыл алды? Талдоочулар кандай көз карашта болуп жатат? Бул тууралуу сереп алдыда назарыңыздарда. Хамас радикал кыймылынын жетекчиси Исмаил Хания 7 декабрда палестиндерди жапырт нааразылык акциясына чыгууга чакырып, бул күндү баскынчылыкка каршы көтөрүлүш күнү деп атады. Башаламандыктар Хеврондо, Вифлеемде жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги башка шаарларда да болду. Израилдин атайын кызматы ар кандай чагымдарга даяр экенин билдирди. Израилдин премьер-министри башка өлкөлөрдүн да дипломатиялык өкүлчүлүктөрү Иерусалимге көчөөрүн жарыялады. Биз ушундай билдирүү жасай турган башка өлкөлөр менен да байланышып жатабыз. Америка элчилигинин Иерусалимге көчүрүп жатканда, балким андан да эрте көпчүлүк элчиликтер көчө баштаарынан шек санабайм. Убакыт келди. Бирок азырынча көпчүлүк өлкөлөр тескерисинче Трамптын чечимин айыптап жатышат. Евросоюздун тышкы иштер комиссары Федерика Могерани Вашингтондун билдирүүсүн жакынкы чыгыштагы тынчтык жарыянын кайра артка буруу деп атады. Палестинанын 1967-жылы белгиленген чек арасынын кол тийбестиги тууралуу Кытай да эскертти. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министрлиги Иерусалимди болочок Палестин мамлекетинин борбору катары тааный турганын билдирди. АКШнын жакынкы чыгыштагы негизги тарапкери Сауд Арабиясы Трамптын чечимин айыптоо жана катуу ирээндүү менен кабыл алганын айтып чыкты. Бирок башка мусулман өлкөлөрүнүн лидерлери сыяктуу анча катуу эскертүү жасаган жок. Мусулман мамлекеттердин жалпы каршылыгын АКШнын НАТО боюнча өнөктөшү Түркия жетектөөдө. Ал Ислам кызматташтыгы уюмуна мүчө 57 мамлекетти 13 декабрда чукул саммитке чогултмай болду. АКШ жана Израилден тышкары бир да мамлекет Бириккен Улуттар уюмунун 1980-жылкы резолюциясына каршы болгон эмес. Бул кадам аймакты согуш чордонуна айлантат. Муну менен эмнеге жечиңер келип турат? Саясий лидерлер чыңалуу жаратпастан тынчтык орнотушу керек. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Вашингтондун Евробиримдик менен араб дүйнөсүндөгү башка өнөктөштөрү да АКШнын чечимин жапырт айыпташты. Ал арада талдоочулардын бул маселеде пикири бирдей эмес. Буга чейин Америка баштаган тынчтык жараяны чырды чечүүнүн бир гана жолу болчу деп ойлойм. Эми эки мамлекет эки эл үчүн деген ыкма менен тынчтыкка кошмо штаттарсыз, башка ыкмаларсыз жетише алабызбы, жокпу эч ким айта албайт.
Менимче азыр негизги жоопкерчилик Палестина лидерлеринде. Алар өз стратегиясын кайрадан карап чыгышы керек. Кырдаал албетте татаалдашты деп эсептейт кийинки талдоочу. Бирок анын пикиринде Трамптын чечимде кандайдыр бир логика бар. Негизи өзүн өзү алдабоо үчүн мындай кадамдын пайдасы бар. Буга чейин аракет кылып, бирок натыйжа бербеген жол кийин деле бербейт. Израиль тарапты колдоп, Трамп аны өзүнө жаңы милдеттенмелерди алууга даяр кылат. АКШ Конгресси Иерусалимди Израилдин борбору деп таанып, Америка элчилигин Тель-Авивде бул байыркы шаарга көчүрүү тууралуу мыйзам долбоорун 1995-жылы кабыл алган. Кошмо Штаттардын президенттери ал мыйзамды буга чейин кийинкиге калтырып келишкен. Дүйнөдөгү окуялардан эми Борбор Азиядагы темаларга кайрылсак, Азаттык радиосунун өзбек кызматы Өзбекстандагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоруктары тууралуу жарыялаган көптөгөн макалалардан кийин өлкө бийлиги кол астында иштеген кызматкерлерге кызыл камчылык кылып, зомбулук көрсөткөн атка минерлер көйгөйүнө көңүл бура баштады. УЗА мамлекеттик маалыматтык агенттиги жетекчи маданияты жогору жана башкаларга үлгү болчудай адам болууга тийиш деген макала жарыялады. Анда соңку кездери чоңдордун зомбулугу күчөп жатканы айтылып, мындай көрүнүштөр катуу айыпталды. Соңку окуялардын бири Анжиан шаарынын муниципалитет башкармалыгынын башчысы Дилмурат Рахматуллаевдин жергиликтүү кеңештин жыйынындагы жүрүш-турушу болуп калды. Аким жергиликтүү колледждердин жана академиялык лицейлердин пахта талааларына жумушчуларды аз чогулткан директорлорун айван, чөө жана эшек деген сөздөр менен урушуп тилдеген. Окуянын аудиосу интернетке дароо тарап, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары аны айыптап чыгышкан. Жакында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев жергиликтүү бийлик жетекчилерин кескин сынга алды. Ал кызматынан кыянат пайдаланып, кол астындагыларын кордогон жетекчилер мамлекеттин саясатына жана президенттин жеке өзүнө каршылык көрсөткөндөр деп бааланаарын эскертти. Азаттык буга чейин Өзбекстандын Сырдария облусунун Сайхунабад районунун акими мектеп директорлорун чогултуп алып, аларды кемсинтип, ар бирин сабап жаткан Носиржон Эгембардиев тууралуу дагы баяндаган болчу. Көрүп турганыңыздарда Эгембердиев жергиликтүү орто мектептердин директорлорун тилдеп, кезеги менен бетке чаап жатат. Ага чейин облус башчысы аны майрамдык иш-чаралардын бирине мугалимдер толук келбеген үчүн урушуп, сөгүш жарыялаган. Анан ал келип болгон ачуусун директорлордон чыгарган. Азаттыктын маалыматына караганда бул сыяктуу окуялар териштирилбей, зөөкүр жетекчилер ошол бойдон жазаланбай кала берген жана ээлеген кызматында дагы эле олтурушат. Ал арада Өзбек телеберүүсүнүн тарыхында өткөн аптада буга чейин болуп көрбөгөндөй окуя болду. Өзбекстан телеканалынын эфиринде алгачкы жолу өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын дарегине ачык сын айтылды. Түз эфирдеги ток-шоунун темасы жогорку окуу жайга өтүү жана бакалавр наамын алуу үчүн сынактар болчу. Көрсөтүүнүн соңунда бир кыз сөз алып, атайын кызматты айыптай баштады. Ташкенттеги Маалыматтык технологиялар университетинин 1-курсунун студенти жогорку окуу жайга 7-чи жолу аракеттен кийин гана өтө аларын айтып берди. 6 жыл бою ал тестирлөө учурунда мыйзам бузуу болгон дейт. Анын айтымында университетке же институтка экзамен тапшырып жатканда окуучулар менен кошо улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү да отурат. Дал ошол адамдар кимди өткөрүп, кимге жардам берип, кимди кулатыш керек экенин чечишет. Көрсөтүүнүн соңунда алып баруучу бул студент кыздын тайманбастыгына таң берип, бүт Өзбекстанды титиретип турган атайын кызматты сындап чыккандыгы үчүн таң калганын жашырган жок. Ал ошондой эле мындай ачык, эрктүү жаштар Өзбекстандын келечеги деп белгилеп өттү. Кошумчалай кетсем, Өзбек телеберүүсүндө түз эфирдеги берүүлөр Шавкат Мирзиёев президенттикке келгенден кийин гана өткөрүлө баштады. Өзбекстандык жаштар арасындагы мына ушундай жаңылык тууралуу сөзүбүздү улай. Эми Казакстанга, казак жаштарына келсек, Астанада президенттин күнүндө Казакстандын 100 жаңы ысымы аттуу форум өттү. Долбоор жарым жыл мурда башталган болчу. Атайын комиссия ийгиликке жетише алган жаш казакстандыктарды тандап чыкты. 2000 адамдын арасынан 100-ü, тагыраак айтканда 102си жеңүүчү деп аталды. Себеби үчөөнүн упайы бирдей чыккан. Казакстандын мыкты, башкаларга үлгү болчу жаштар кимдер? Кийинки баянда мына ушу тууралуу кененирээк айтып беребиз. Казакстандын 100 жаңы ысымы деп аталган долбоор бийликтин руханий жаңыруу программасынын бир бөлүгү. Анын негизги максаты өлкөнүн өнүгүүсүнө өз салымын кошо алды деген адамдардын жеке мисалында ийгиликтүү инсандын моделин көрсөтүп берүү. Эң мыктыларды тандоого өлкө президенти Нурсултан Назарбаев да катышып, ийгилик жолу оңой жол эмес деп эскертти. Ваш путь тернистый, тяжелый. А вы же знаете, как это не я сказал, давно сказал. Силердин жолуңар татаал. Бул менин сөзүм эмес, илгертеден бери айтылып келе жаткан сөз. Бай адамды башкалар жакшы көрбөйт. Мен да ошондойго жетем, бай болом деп умтулгандын ордуна жаман көрүшөт. Карасаң кымбат машина минип жүрөт, кычыраган там салып алды деп жаман көрүшөт.
таланттууларды куугунтукташат. Себеби таланттуу адам башкалардан айырмаланып турат. Эмне үчүн биз андай эмеспиз деп аны куугунтукташат. Талант, он выделился. Он необычный среди других. Обычные говорят, это он, мы почему не такие, он талантливый, его преследуют. Долбоордун катышууларынын арасында улуусу да, жашы да бар. Кесиби боюнча да ар кандай адамдар. Жолугушууда жаштарга өзгөчө басым жасалды. Маселен, Рахатпи Абдысагин 12 жашында ал биринчи композициясын жазып, 13кө чыкканда Алматыдагы консерваторияга өткөн. Ал эми 18 жашында магистрлик дипломун жактай алды. 23-төгү Мауленбек Турганов бионика протездерин жасайт. 29 жаштагы Анатолий Добровольский болсо, Астанадагы абройлуу кызматын таштап, балчы болуп иштөөдө. Всего есть 5-6 стран. Биздин Казакстан сыяктуу бал челекчилиги үчүн уникалдуу жаратылышы бар мамлекеттер дүйнөдө 5-6 эле. Нурсултан Абишевич, мен эсептеп чыктым. Мунайдын баррели $60, ал эми балдын бир баррели 700. Бал базарында кризис болбойт. Казакстан мунай эле эмес, бал өндүрүүгө да өтсө кандай дейсиз? Не бывает кризисов. Может быть, предложение такое, может, Казахстан начнет качать еще не только нефть, но еще и мед. Көрүүчүлөрдүн айрыкча көп кызыгуусун композитор Саида Калыкованын ийгилик сыры жаратты. Операциядан кийин көзү көрбөй калган кыз кыйынчылыктарга карабай, музыкалык билим алуусун улантып, Италияда консерваторияны аяктап, азыр дүйнө жүзүн кыдырып гастролдоп жүрөт. Уюштуруучулардын айтымында жеңүүчүлөрдүн аты жөнү жакында белгилүү болот. 100 жаңы ысым долбоорун бийлик элдин руханий жаңылануусу үчүн деп уюштурууда. Быйылкы жылы аны өткөрүүгө өкмөт $12,5 миллион бөлгөн. Ал эми келерки жылга $40 миллиондон ашуун доллар каражат каралууда. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Борбор Азиядагы жаштар балдар темасына бул көрсөтүүбүздү алдыда дагы кайрылабыз. Азыр көрсөтүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында анын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Сиз Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыз. Тажикстанда ата-энесинин көзү тирүү туруп интернатка орноштурулган балдарды кайра үйүнө жөнөтүп жатышат. Негизгиси кайрымдуулук. Санкт-Петербургда пенсионерлерди бекер тамактандырган кафенин кардарлары көбөйүүдө. 15 000 алгандар пенсиясын жакшы эле акча деп бул жака келгенден уялышат. 12 000 болсо кылчактап жатып келишет. Эл аралык Олимпиада комитети Орусиянын курама командасына келерки кышкы Олимп оюндарына катышууга тыюу салды. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Келерки жылы Кыргызстан балдар үйлөрү жана интернаттар системасындагы реформанын кезектеги этабын аяктаганы жатат. Максат балдардын коомдун толук мүчөсү болуп тарбияланышына шарт түзүү. Ал эми коңшу Тажикстанда бул реформа быйыл ишке ашырыла баштады. Кедей үй бүлөнүн балдары интернатта томолой жетимдер менен чогуу жашашы керекпи, же кыйналып жатса дагы ата-энесинин жанында болгону туурабы? Кезек Азаттык радиосунун тажик кызматы даярдаган макалада. Мен ата-эне менен жашасам, алардын мээримин сезсем дейм. Бирок апам азырынча мени үйдө багууга шарт жок дейт. Фаризанын ата-энеси ажырашып кетип өз-өзүнчө жашашат. Апасы балдарын жалгыз бага албагандыктан Фаризаны жана уулун интернатка берип койгон. Идимок Саирова өзү Душанбенин четиндеги мына бул жерде жашайт. Мындай шартта балдарын уурутпай, ыйлатпай багуу мүмкүн эмес дейт ал. Ошондуктан балдарын мамлекеттин багуусуна өткөрүп берген. Идимок базарда майда чүйдө сатып иштейт. Менин үйүм жок. Балдарым чоң шаарда жаман тарбия алып бузулуп кетеби деп корком. Ошондуктан интернатка бергем. Же болбосо кайсы эле өз балдарынан ажырайын десин. Бийликтин жаңы демилге сунугу Идимок капа болуп жатат. Мындан ары ата-энеси тирүү балдар үйдө тарбияланып, кадимки мектепте билим алышы керек. Ошондуктан жакында уулун интернаттан чыгарып коюшту. Бирок баласы кадимки мектепке баруудан баш тартууда. Уулум биринчиден 7-класска чейин интернатта окуду. Ошол жака көнүп калып кеткиси келбей жатат. Көрүп турганыңыздардай, менде да аны чыгарып алып багууга чама жок. Кышында эжемдикине барып түнүп жатам. Бала менен каяка бармак элем.
Өкмөттүн токтому боюнча эми Фариза сыяктуу колу жука болсо да, ата-энеси бар кыздар жана балдар интернатта жашоого укугу жок. Ата-энесинин чамасы барбы жокпу? Алардын баарын интернаттан чыгарышат. Маселен, Душанбе шаарынын номер 1 мектеп интернатында жашап, окуп жаткан 600 баланын азыр 300 гана калды. Бала мектепте окуганда өзүн коомдун толук мүчөсү катары сезип, өз алдынча жашоого даяр адам болуп чыгат. Интернатта баары даяр. Шарттын баарын мамлекет түзүп берет. Бирок биз бала үй бүлөдө тарбияланышы керек деп эсептейбиз. Тажикстанда 73 интернат бар. Аларда окуган балдардын саны 10 миңдин тегерегинде. Өкмөттүн токтому чыкканча алар жакыр үй бүлөнүн балдарында кабыл алчу. Статистика боюнча 2015 жылы интернаттагы 10 миң баланын 300 гана томолой жетим. 3 миңи атасы же энеси жок. Калгандары кээде үй бүлөлөрдүн балдары болгон. Эксперттердин айтымында балдарын интернатка аргасыз бергендерди негизинен жалгыз бой энелер же эмгек мигранттары түзөт. Менин иш тажрыйбам көрсөтүп тургандай, чет жака иштегени кеткендер же соода сатык тармагында иштегендер балдарын мамлекет багышы керек деп эсептешет. Жумуштун айынан бала багууга убактысы жок экенин айтышат. Дем алыш күндөрү балдарын үйгө алып кетишет. Бирок бул ата-энелер бир нерсени түшүнбөй жатат. Алар балдарынан канчалык алыстаган сайын балдары да үй бүлөдөн ошончолук алыстайт. Талдоочуларда бала үй бүлөдө тарбияланса, бирок мамлекет дагы өз жоопкерчилигин сезиши керек дешет. Эгер мамлекет ал балдарды кайра кээде үй бүлөгө кайтарса, бул өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту күчөтөт. Балдар балким үй бүлөсүн багыш үчүн базарга чыгат. Аларды мындан 15 жыл мурдагыдай сойкулукка тартуу аракети болушу ыктымал. Жогорудагыдай проблема Тажикстан сыяктуу эле биздин Кыргызстанда дагы бар. Көп жылдардан бери балдардын укугун коргоочулар бала үй бүлөдө тарбияланышы керек. Балдар үйлөрүн, интернаттарды камсыздоого жыл сайын бюджеттен бөлүнгөн миллиондогон акчаны үй бүлөнү бекемдөөгө жумшаш керек деп айтып келе жатышат. Бул демилге качан ишке ашат? Мына ушул тууралуу билиш үчүн студиябызга Балдарды коргоо лигасынын жетекчиси, укук коргоочу Назгүл Турдубекованы чакырдык эле. Саламатсызбы, Назгүл айым, куш келипсиз Азаттыктын студиясына. Мына жогоруда макалада сөз болгондой, Тажикстанда бир интернаттагы 600 баланын ичинен 300 баланы үйүнө чыгарышыптыр да. Силерде ата-энеңер бар, ата-энеңер ошол өзлөрү багышы керек депчи. Сиз баштаган укук коргоочулар бизде Кыргызстанда ушул маселени көтөрүп бир нече жылдан бери айтып келатасыздар. Мамлекет бөлгөн акчаны ошол интернаттарга, балдар үйүнө баланын өзүн өнүктүрүүгө жумшаш керек депчи. Ушул боюнча өкмөттүн позициясы кандай болуп жатат? Анан бул демилге азыр кайсы стадияга келип калды, айтып бересизби? Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, бир жетим балдар үйлөрүнү өкмөт тараптан багыш үчүн бир жылда 11 миллион, 14 миллион сом 100 балага ошончолук өкмөттүн бюджетинен бөлүнөт экен. Бизде Кыргызстанда бүгүнкү күнү. Анан ошо 14 миллионду, 10 миллион сомду деген ошо 100 балага бөлгөндө канча деген акча болуп атат. Андай мындай эгерде ар бир ошо үй бүлөсүнө ошо каражатты эгерде чыныгы деген тоголук жетим бала болсо, ошол балдарга үй сатып берсе болот да ошол акчагачы. Ошондуктан биз айтып атабыз, бүгүнкү күнү ушу коррупцияны жоюш үчүн абдан мындай өкмөт тараптан көптөгөн мындай аракеттер көрсөтүлүш керек да. Анан мен айтып коет элем, мисалы үчүн Молдова мамлекети биз барып келдик мына жайында. Ал дагы эле ушундайда өкмөттүн делегациясында биргелешип барып келдик. 10 миңден ашык жетим балдар мурун бар болчу экен. Ушу жетим балдар үйлөрүндө бүгүнкү күнү 900 эле бала калыптыр да. Калган бүт балдардын баарын деген үй бүлөсүнүн чөйрөсүнө кайра кайтарышыптыр. Же болбосо үй бүлөсү карай албаса, тоголук жетим болсо, анда жаңы үй бүлөлөргө тапшырыштыр асырап алуу жолу менен. Же болбосо деген мындай кичинекей айылдын ичинде, айыл өкмөтүнүн ичинде кичинекей үйлөрдү сатып бериптир. Ошол үй бүлөгө 5-6 баладан деген жетим балдар болсо, эгерде туугандары жок болсо, жайгаштырып, кадимкидей тарбиялаучыларга каражат бөлүп берип, айлык төлөп берип, ошентип балдарын бүгүнкү күнү ушинтип багышат экен да. Демек, түшүнүү бар, укук коргоочулар жактан дагы жардам бар, мониторинг жүргүзүлүп жатат. Качан бул план ишке кириши мүмкүн? Мисалы үчүн Тажикстанда башталыптыр иш.
конкреттүү? Эми бүгүнкү күнү ушу жанакы өкмөттүн деңгээлинде биз атайын координациялык кеңеш бар. Социалдык саясат боюнча жана балдардын укугун коргоо боюнча атайын координациялык кеңеш бар. Анын төрайымы деген Султанбекова вице-премьер Султанбекова Чопоналыевна. Ошонун деңгээлинде биз атайын план түзүлүп чыккан. Ушул Кыргызстанда мындай этап менен ушул жетим балдар үйлөр деген акырындан жабылып, четинен балдар болсо үй бүлөлөрүнө жайгашылып, ошол 2018-19 жылдын ичинде деген мындай чоң жылыштар болуш керек да. Болгон өкмөттүк органдары, өкмөттүн өкүлдөрү деген милдеттүү да ар баланы үй бүлөнүн чөйрөсүндө мындай багыш үчүн шарт түзүп бергенге. Демек, бул реформанын эң негизги максаты бул баланын укугу, баланын кызыкчылыгы жана баланын келечегине кам көрүү. Рахмат сизге, Назгүл айым, келип студиябызга ой пикириңиз менен бөлүшүп бергениңиз үчүн. Үй ишиңиздерге, ийгилик сиздерге. Рахмат. Балдар жана кары-картаңдар калктын дал ушул эки катмары түрдүү социалдык кыйынчылыктардан биринчи жапа чегишет. Пенсиясын эптеп кийинки айга чейин чоюп жеткирүү амалын издеп жашаган улгайган адамдарга жардам бере баштаган ишкер айым тууралуу бул көрсөтүүбүздө бир аздан кийин кененирээк айтып беребиз. Ага чейин Евразия аймагындагы орчундуу окуялар тууралуу баяндарыбызды улантып, эми Орусияга келсек, эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасына Түштүк Кореянын Пхенчхан шаарында келерки жылы өтө турган кышкы Олимп оюндарына катышууга тыюу салды. Буга Орусиянын бийлиги колдоого алган кызытма программасы себеп болгону айтылды. Мелдештер маалында Орусиянын желегин көтөрүүгө, гимнин ойнотууга, униформасын кийүүгө уруксат берилбейт. Анткени менен комитет кызытма чыкпаган таза спортчуларга Олимпиадада Орусиянын туусу астында эмес, нейтралдуу желек менен чыгууга уруксат берди. Ошентип, орусиялык спортчуларды Олимпиада медалдары үчүн ат салышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыраткан допинг чыры эмнеден башталды эле? Алдыда Москвадагы кабарчынын бул тууралуу баянын уксак анда. Допинг чыры 2014 жылдагы Сочи олимпиадасынан 9 ай өткөндөн кийин башталган. Германиянын ARD телеканалы орусиялык жеңил атлетчилер Юлия Степанова жана Лилия Шобухованын интервьюсун көрсөтүп, алар Орусиянын допингге каршы агенттиги РУСАДА акча берсе допинг үлгүлөрдү алмаштыра аларын айтып беришкен. Допингге каршы дүйнөлүк ВАДА уюму бул билдирүүнү териштире баштап, РУСАДАдан орус спортчуларынын 1400 үлгүсүн талап кылат. Бирок ал үлгүлөр Канадага жетпей калган. ВАДАнын комиссарлары Москвага барарына 3 күн калганда, аларды допингге каршы борбордун башчысы Григорий Радченковдун буйругу боюнча жок кылып салышат. 2016 жылы февраль айында РУСАДАнын мурдагы топ менеджери Вячеслав Синев 2 жумадан кийин дагы бир мурдагы жооптуу өкүлү Никита Камаев табышмактуу жагдайда каза болушкан. Ага чейин 2 апта мурда АКШга кеткен Григорий Радченков ал жакка баргандан кийин Нью-Йорк Таймсга интервью берип, коркутуп үркүтүүлөрдүн айынан мекенинен кетүүгө аргасыз болгонун айткан. АКШга келгенден кийин ал Орусиянын допингге каршы программасы жана ФСБнын кызматкерлери спорт министрлиги менен макулдашып, таза эмес үлгүлөрдү тазаларга кантип алмаштырып турганы тууралуу айтып берген. Канадалык иликтөөчү Ричард Макларенден биринчи докладынан кийин Орусиянын курама командасы Рио-де-Жанейродогу жайкы олимпиадага барбай калган. Эл аралык олимпиада комитети кайыкта жарышуу, оор жана жеңил атлетика боюнча командаларды оюндарга катыштырган эмес. Ал эми Григорий Радченков май айында Нью-Йорк Таймс басылмасына Орусиянын Сочи олимпиадасындагы допинг боюнча мамлекеттик системасы тууралуу маалымат бергенден кийин Макларен экинчи баяндамасын жаза баштайт. Ошол учурда орус спортунун негизги жооптуусу министр Виталий Мутко 2016 жылдын октябрь айында жумуш ордун алмаштырат. Владимир Путин аны вице-премьер-министр кылып дайындайт. Макларендин экинчи баяндамасы 2016 жылдын декабрында жарыяланат. Допингти текшерүүдө жаап жашыруу жана бурмалоолор системалуу түрдө 2012 жылы Лондон оюндарында, 2013 жылда универсиада маалында, 2013 жылы Москвада өткөн жеңил атлетика чемпионатында жана албетте 2014 жылы Сочиде кышкы оюндар маалында да болгон. Радченков берген таза эмес спортчулардын тизмесинде 95 фамилия бар. Анын аныктыгын текшерүү үчүн ВАДА 11 үлгүнү тандабастан алып текшерип чыккан. Алардын допинг үлгүлөрү Швейцариянын Лозанна шаарында сакталып турган. Натыйжада Радченковдун айткандары чын экени аныкталып, 11 үлгүнүн баарында тең капкагынын ичи бетинде чийилген жерлер бар болуп чыккан. Бул контейнерлер уруксатсыз ачылган дегендин белгиси.
Орусиялык спортчулардан Сочи олимпиадасында алынган дагы 26 үлгү Лондондо сакталып турат. Аларда да чийилген жерлер бар экени белгилүү болду. Кээ бир үлгүлөрдөн ар башка адамдардын ДНК үлгүлөрү, айрымдарынан туздун деңгээли ашыкча болуп чыккан. Бурмаланды деген үлгүлөрдүн арасында 2014-жылдагы кышкы оюндарда медаль алган 12 спортчу да бар. Быйыл ноябрь айында эл аралык олимпиада комитети Орусияны 13 медалынан ажыратты. Пхёнчхан шаарындагы кышкы оюндарга 2 ай калганда Орусия Сочидеги медалдарынын саны боюнча 1-ден 3-чү орунга түштү. Орусиянын мурунку спорт жетекчилери, атлеттери айтып берген допинг чуусу дали аягына чыга элек. Кремль бул айыптоолордун баарын четке кагып келатат. Түштүк Кореяда келерки жылы февралда өтүүчү кышкы олимпиадага бейтарап макамда катышуу же катышпоо маселесин орусиялык спортчулар өздөрү чечет. Бул тууралуу Орусия президенти Владимир Путин билдирди. Ал эми Кыргызстан тууралуу айта турган болсок, бул оюндарга 2 спортчубуз барат деп болжолдонуп жатат. Алардын бири лицензиясын колуна алды, экинчиси мындай лицензия алууга азыр даярдык көрүп жатат. Эми көрсөтүүбүздүн соңунда назарыңыздарга Орусиядагы бир жакшы демилге жөнүндө айтып берели деп турабыз. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында кадимки кафелердин биринде пенсионерлер үчүн бекер тамак уюштурула баштады. Алгач демилгеси ишке ашабы же жокпу деп сырттан карап тургандар кафенин ээсине эми өзлөрү жардам бере башташты. Пенсионерлер бул жерге түштөн кийин келе башташат. Улгайган кардарлар дайыма таза, тыкан кийинип сылык сүйлөшөт. Сыртынан карап аларды бактылуу карылыктын үлгүсү деп ойлосо да болот. Бирок алар кафеге достору менен баарлашып кетүү үчүн келбейт. Аларды көрөр замат тейлөөчүлөр дароо столго тамагын алып келип тейлей башташат. Бул кардарлар үчүн кызматтын баары бекер. Мен бул кафе тууралуу интернеттен окуп калдым. Жылдын аягында бир аз өзүмө колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүгү берилип жатканына абдан ыраазымын. Людмила Наталенко ушуну менен кафеге 4-чү жолу келиши. Анын пенсиясы 10.245 рубль. Бул акчанын жарымы коммуналдык төлөмдөргө кетет. Калганын бир айга чоюп жеткирүү өтө кыйын. Бул расмий аныкталган минимумдан да төмөн. Петербургда бул көрсөткүч 8.000 рубльдан ашат. Людмила Наталенканын курдаштарынын көпчүлүгүндө абал ушундай. Абдан оор, 15 000 алгандар пенсиясын жакшы эле акча деп бул жака киргенден уялышат. 12 000 болсо кылчактап жатып келишет. Кафенин ээси Александра Синяк. Ал келген конокторунан акчасы тууралуу эч кандай кагаз, документтерди талап кылбайт. Айтымында кайрымдуулук иши кымбатка деле турган жок. Башка акчалуу кардарлары баса алар деле ошол тамакты жешет. Тескерисинче бул кафеге көбүрөөк келе башташты. Мага Саша эч пайда чыкпайт. Андай болсо баары эле кафе ачып иштетмек да деп айта башташты. Анан эле жабдып турчулар Александра, биз азыктарды машинага салып жөнөтүп жатабыз деп телефон чалып калышты. Студиялар ролик жаздырып беришти. Жакында бир киши чалып акча берет элем деди. Мен акча албайм, азык-түлүк болсо бергиле дедим. Ишемби күнү берип жибермей болду. Бул жака орусиялыктар гана эмес, коңшу мамлекеттерден да келишет. Вера Каменова Петербургка иштегени Украинанын Харьков облусунан келген. Бирок ден соолугу начарлап, кан басымы көтөрүлүп, бир нече жолу эсинде жоготуп койгон. Акчасы жок, ооруканалар кабыл албай коюшканын айтууда. Билетке деп акчаны чиркөөдөн беришти. Преображенский чиркөөсүнө барсам, дин кызматкери Алексей 2000 рубль берип, ошол акчага кайра кеткени билет сатып алдым. Антпесе куурап калчудаймын. Чешский домик кафесинин ээси Александра Синяктын демилгеси коомчулукта колдоо табууда. Келечекте ага башкалар да кошулушу эми ажеп эмес. Бекер тамакка суроо талап гана эмес, сунуштар да көбөйө баштады. Бул аптада акцияга дагы 2 кафе кошулмай болду. Бири Санкт-Петербургдун курорттук районунда, экинчиси шаардын түштүк бөлүгүндө. Иш илгерилеп жатат. Бирок активисттер бул демилгени жалпы өлкөнүн аймагында жайылтууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтууда. Экономикадагы абал начарлагандан бери орусиялыктардын 54% суткасына $10 жетпеген акчага жашап жатканы жакында Дүйнөлүк банк жарыялаган баяндамада айтылды. Ошол эле баяндамада Орусия калкынын 14% бир күндө $5 ашпаган акча коротору белгилүү болду. Жогорудагыдай демилгелүү жарандар биздин Кыргызстанда дагы бар. Алар тууралуу социалдык түйүндөрдөн көрүп, угуп калабыз. Ал эми Кыргызстандагы пенсия тууралуу айта кетсем, жашоого керектүү минимум 4346 сом деп белгиленген болсо, орточо пенсиянын өлчөмү 5151 сом. Албетте 2000-3000 сомдагы пенсия алгандар бар.
Кадырман көрөрмандар, ушу менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жарым сааттык программабызда мына ушундай окуялар тууралуу айтып берүүгө жетиштик. Биздин көрсөтүүбүздү Азаттык радиосунун Каректе Евразия телепрограммасынын сайтыбыздан жана ошондой эле YouTube'дагы каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.